Leylек районунун Чурбек айылындагы эскилиги жеткен мектепте 180 окуучу билим алып келген. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан жараксыз деп табылган соң жаңы мектептин курулушу башталган. Учурда курулуш иштери кызуу жүрүп жаткан чагы. Ertalab soat 6:05 tushamiz. Kechqurun ishga qaraymiz vaqt. Bitta o'qiydigan qilsa kecha 9:00 bo'lib ketadi. Boshqa yerda 7-8 to'xtatamiz. Shu normal. Ishga nimasiga qaraymiz? Bitta o'qiganda kechroq bo'lib ketadi. Kunda hozirgi birinchi etapni бүтүп плита прикрытия үстүн жаап атышат. Буга чейин 2 мектепти толук билбей экен. Бул жерде авариялык мектеп болгон экен. МЧСтин bir kança eskertүүлөрү негизинде ошол мектептин ордуна ошол заманбап үлгүдөгү 225 орунду мектеп салынып атат. Курулуш иштерин Сапатнур курулуш компаниясы ишке ашырууда. Жалпы сметалык баасы 67 миллион сомго бааланган. Курулушту биз 26 май күнү башталганбыз. Аны 2 айдын аралыгында биринчи этажды бүтүүсүнө плита перекеттерин басып жатабыз. Көйгөйлөр деселбөрдө айыл өкмөттөр жардам беришет. Бардык жагынан Buyursa sentyabrın 25'i hareket kılavuz tapşırganға. Materiallar, akça жағына ешқандай қиыншылық болған жоқ. İşte жатқан жұмысшылар саны 25 жұмысшы бар. Азырынша ертеден баштап да биринчи этаждарга жұмысшылар көбөйтөбүз. Монтаж жағынан, шуак жағынан. Buyursa 50'ge жеткизебиз. Жогорку кеңештин депутаты Айнура Аскарова мектептин курулушунан кабар алды. Мамлекеттик бюджеттен каржылангандыктан акча жаатында маселе жок. Курулуш материалдарын жеткирүүдө жолдун алыстыгы көйгөй жаратууда дейт эл өкүлү. Бул жерде жол чоң проблема. Ошо материал, курулуш материалдарын алып келип атканда бир топ кыйналдык деп атат, транспортировка. Бир жерден алып келип, кайра ал жерден башка машиналар менен ташып буйруса ошо сентябрдын аяк чейин бүтүрөбүз деп турушат. Бул республикалык бюджет болгондуктан каражат жагынан маселе жок. Маселе проблема каражатта эмес, бир аз проблема ушул айылдын алыстыгы, жолдун катаалдыгы, анан жана курулуш материалдарынын өзүнүн убагында жетишпей, бир аз ошол бир аз бул эми техникалык себептер бир аз мындай эме тоскоолдук жаратты. Чек ара аймагына курулуп жаткан мектеп билим күнүнө карата пайдаланууга берилип, балдар үчүн белек болмокчу. Арзу Галымбетова, Бакыт Саитов, Алтын бешик жаңылыктары.